Январь эле. Кыш аябай эрте да, оор да түшкөн. Жылда бөксөдө кышта чумал тополоңдоп жакага түшүп, уyu кайсы, кою кайсы экени билинбей, кубарган эгин аңыздарында карала болуп жайылып жүрөт. Бирин бири жечүдөй арык. Колхоздун чоң короосу колду караган малга толуп кеткен. Оору кишини карагансып, элдин көбү чырак менен түн бою мал үстүндө. Тоолорго кар улуу жаап, бөксө, жондор аппак, карагайлуу беттер коргошун көгүш тартып, жаратылыштын сөөгү какшап турат. Ак чий колхозу жылдагыдай көк булактын башынан мамлекетке карагай даярдоого киришкен. Карагайда Амазбай Айдай менен Ажаркүл жеңем, Алты, Байзактын келини Каныйпа, Болжур чоң атан баштаган Ак чийдин Тыңыраак деген бөлөлөрүнөн бир топ киши, анан мектеп балдарынан атка минип карагай тартып беришет. Чоңдорго кошулубузга аргышта карагайда иштеп, деле кой, ошого жеткенине корсоюшуп калышат. Карагайга баргандын сонун жыргалы сагыз, муштумдай кылып алып келип, бүт мектепке таратышат. Ошондуктан Карагайга барып келген балдарды бүт мектеп кадырлап, алар бир уруштан келгенсип, төмөнкү класстын балдары таңыркап карашат. Атүгүл кээ бир мугалимдер шу келе «Баланчаев, бир чайнам сагызың барбы?» деп сурашат. Бирок аяктан итабарың чыгат. Кардан көзүң карыгып, чылпактап жаш күйүлүп, суук көсөөдөй каратат. Сыйрык бет болуп кайтасың. Ошондуктан бул жумушка бала эле болсо чегиле бербейт. Башкарма камчысын сүйрөп мектепке өзү келип, атка чыйрак балдар диргеп, алар менен жай олтуруп кеңеш курап, андан соң барып, киши күчү жетпей жаткан ал жайды түшүнтүп, эн атасынан уруксаат сурайт. Антпесе болбойт дейт. Кышында ак кар көк музда асмандын башынан карагай тартуу, аны кырдан учуруп, ойго түшүрүү оңой иш эмес. Жол тайгак, коркунучтуу. Көнгөн ат болбосо, учкан карагай менен кошо кетишиң мүмкүн. Көк булак дегенде зыркырап турушканы ошон үчүн да. Көк булактан Мусабай атайын келген экен. 6 класстан Шайлообек урак үчөөбүздү жөнөтүштү. Артынчактарыбыз бар. Карагайчылардын тамак ашы, Мусабай абышкалардын жоробозосуна кирип отуруп алып, Ак чийден кеч чыкканбыз. Чыккандан урушкансып унчугушпай жүрүп отурдук. Мусабай Тараз бульваныкына окшогон мурутуна төөн өтүп алгансып оозун ачпайт. Аттын үстүндө да куркуй узун. Кара көк болуп чыңалган. Бозого аябай тойгон эме. Жолдо ката улам бир жерге түшүп, кайышы чыкырынын илмегин тырт дедире тартат. Анан тоонун эки өңүрүн канаткыла ит куугундай чаап бизге жете келет. Аттын жалына жаба куса тургансып, обдула калып барк кекирет. Сүйлөбөйт. Түнгө калдык. Тоодо Карагайдын арасы көөдөй караңгы. Баарыбыз селейип үшүдүк. Такаланган туяктардан от учкундары жанып өчүп, өйдөдө тартипсиз аяк ташташып, аттар караңгыда өздөрү жол таап келатышты. Көк булактын кабарын укчумун, бирок көрө эле келем. Суу ушунча болорбу? Аяз беттилет, ачышат. Канап кеттиби дейсиң. Жылдыздар да торсоюп үшүп, ылдыйлап келишкен. Салаңдап төбөдө турушат. Тоонун жылдыздары жакын экен го. Эликтер кантип үшүбөйт байкуштар. Ушулардан деген жайында Мусабай чаабый кармап алыптыр. Короосунан көргөм. Эң эле кичине болчу. Ууда жүрүп чыңырткы салыптыр. Жаңы эле тууган элик чаабыйын ээрчитип чыга келсе, энесин жыга атып, баласын кармап алат. Кызык. Энеси ок жеп жыгылса, чаабый эмчегенип кириптир. Диркиреп сүт акты, кайберенден деп кошо жүргөндөр айткан. Өлүп баратып да баласына ийип кеткенин кара. Баратып, эмне үчүндүр ошол чаабый эсиме түштү. Боорум ооруду. Кичинекей, татынакай болчу. Тез эле өлүп калды. Колдун уусу өтүп кеткен дешет. Мусабайдын колунда уу бар экен го. Мусабай илгери атамды атканын кара. Мусабай мени жек көрсө керек. Такыр сүйлөшпөйт. Көргөн жерде
кыйыгын салып көпкө карайт. Көзү коркунучтуу иши. Мусабай баягыда мага кийиктин боорунан бербей койгон. Анда апам тирүү. Өйдө ак ташта сакмалда. Мен барып кирип окучу элем. Эшегим менен келаткам. Кеч кирип калган. Окуудан тарап, жолдо балдар менен ойноп, курсак ач, карагай аралап келаткам. Жол ошондой кетет. Түтүн чыгат. Барсам ушу Мусабай. Тегереги кызыл ала кан. Оозу желкесине жеткен куу тайганы жаланып чочоюп отуруптур. Обочодон эле мени качырып сала берди эле. Мусабай өктөп от көсөп отурган экен. Тайт деп койсо, кулагын жапырып, жерге боор токтоп жата калды. Мусабай кийик аткан экен. Шыйрагын отко кактап чагып, чучук шимип отуруптур. Салам алейкум аба. Мусабай мурутум болор болбос кыймылдатып койду. Түш дейт го деп туруп калдым. Түш деген жок. Дагы бир шыйракты чагып, шоркуратып шимип, сөөгүн итке ыргытты. Ит жыттап тим болду. Сугулган жок. Өзүн чукпайт. Анан түтөп турган кордон боор көсөп алып чыкты. Чычалага каккылап күлүн түшүрдү. Четинен узун көк бычагы менен кестеле уф деп үйлөп, андан көк буу чыкты. Боордон шүйшүн кан сызылып акты. Мусабай деп удаа үйлөдү да оозуна салды. Көзүмдү ала качып кеттим. Ун чукпай эшегимди бура тартып жөнөдүм. Ызаландым. Мусабай эч нерсе дебесе деле ызам келди. Үн чыкканда менден мурда эшегим токтоду. Бери бастыр. Караганым жок. Кетип калдым. Үйгө келип апама айттым. Боор же деп айтпайт. Шыралга деп өзүң түшө калбайсыңбы? Деди апам. Балалыгың. Билген жокмун апа. Какмар. Баса бала эмнени билмегеле. Түш деп койбойбу? Деп Мусабайга жини келди апам. Боору менен жерге кирсин. Ме, ууз ич. Коломтодо көң калануу болчу. Жумшак жашыл жалын соймоңдоп күйүп турат. Анын жөнү мындай деп апам кеп салып берди эле ошондо. Анда Малжан ортолошкон жыл. Күздүн күн. Тамгада комсомол ячейкенин жыйылышы болот. Атаң түнгө калып ак чийге келатат. Көзгө сайса көрүңүз караңгы. Жаанды бырап туман чүмкөп үп. Орточу чырканак калың токой эмеспи? Ошо жерге келгенде зыпылдап келаткан жоргосу кошкуруп жалп берет. Алып жөнөйт. Тарс этип мылтык атылат. Атаңдын көзүнөн от чагылат. Ошондон аттын оозун кое берет. Үйгө түшөт. Өзү билбептир. Башынан кан агып, жааңгарлаш мойнулдуй көйүлүп атыптыр. Ок жолунун ичкелигин кара. Баш териден бычак сырткы чырпып кеткен экен. Өзү айтып калар эле. Доңуздан көрөм. Андан бөлөктүн колунан келбейт. Доңузун ким апа? Капканчы Мусабай чыбытың. Мурда доңуз дешчү. Кече кийин капканчы болуп жүрбөйбү? Капканчы Мусабай атам эмне атат? Эски кеги барды балам. Атаң ячейканын катчысы болсо, Малжанын ортолоштуруп, өздөрүн кулакка тартышып. Балам ал көп сөз. Анда ошондой бир учур эле.
иликпез деген болчу. Биз барып окучубуз андан. Эмне, биз баарыбыз жашпыз анда. Апа, сен де окучу белең? Окубай анан. Жаштардын баары окучу. Эченчиге чейин бар эле. Анда эченчи деген жок болчу. Кайсы класста окучу элең? Кантет, айтып атса, класс деген жок анда. Апа, биздин мектепте окучу белеңер? Кантет, кече кылып. Анда там салын элек. Иликпез деген боз үйдө болчу. Боз үйдө окучубуз. Биз анда жаш элек да. Боз үйдөн да мектеп болобу? Анда ошондой болчу дегенейин. Биз жашпыз, жаңы келген келинбиз. Чогулуп иликпезге барып, шыгыр айтып, жаш элек да. Силер да ырдачы белеңер, апа. Эмне да ырдачы элеңер, апа. Ырдап койчу, апа. Кой, төртпө. Ырдап эмне? Унутпадымбы андан бери. Баарыбызды окуткан атаң. Атаң болсо, Байзак молдодон катты тааныптыр. Трактап күлдүм. Бөле Байзак чоң атаманбы? Ок, антчы эмес. Окутчу, молдо болчу. Атаң үйүздөгү 5 жылдыкка башкарма болгон жазда төрөлдүң сен. Ошо жаз чоң ачкачылык болуп, ак шишик алып, элдин үрпү качып. Бай. Эчен шумдук турмуш өттү го. Атаң ошо жылы да бир ажалдан калып, Кудай бир сактады да. Атаңын солкулдаган жигит кези. Ой тоого чапкылап колхоздун жумушунда. Эмне, эл ач болсо, жазда жут чыкты. Төмөнкү ак теректин бири бээге сүйлөшүптүр. Байлап турушкан экен. Иштегендерге соруп урташ керек да. Антпесе ким иштейт? Бээге өзү кетти. Бээ семиз экен. Кеч кыстатып алып, жөнөйүн. Ысыкта кызыл май болбосун дейт атаң. Ошондон бешимде чыгат. Жер алыс. Кескен белге жөлөнө берерде оңолбогон Мусабай кабылат. Жалпы алганда Мусабайдын бизге жээн жыты бар да. Жол узак. Кескен белин, коктугулоттуу. Экөө жүрүп отурушат. Мусабай бээге улам кылчактап көзү кычышат. Тайеке, бээң жарак бээ экен, деп жалжактайт. Ушундай деп атаң бээнин жайын айтат. Элдеп ак шишиктен алып калыш керек. Жо, тиги болбойт. Кайра бээни карап. Тайеке, бээң жарак бээ экен дейт. Кудай ур. Мунун напсиси бузулбай эле дейт ичинен атаң. Ою ар кайда кетет. Ошентип Мусабайдын бээге көзү кызарып, шилекейи түшүп келатканда кызарып күн деп атат. Көмөкөйүнөн көбүк чыгып, сымаптай төгүлүп, баса албай келаткан бээге Мусабай дагы кылчайып мындай дейт. Тайеке, бээң жарак бээ турбайбы? Кайдан алдым дедиң? Булар өндө жок боло турган эле. Бир эле суроону 10 жолу сурай бергенине атаңдын ачуусу келбейби? Ой жээн, айттым го, дейт атаң. Ушундай деп дагы бир сыйыр айтат. Кайра эле сурай бересиңби? Ошондон эле Мусабайдын чырагына май таамыптыр. Кергиштей баштайт.
тийише албай келаткан да. Таяке болбосоң койчу. Сен таяке болгондо мен жеем болгондо. Кой же, бир тууган кишибиз. А бирден кетишпейли. Тиги бу деп жайынча кеп салат атаң. Тиги күчөйт. Кыйкымдап эле тили тиет. Бем деп беңди. Мусабай жаңы эле тилин булгап тартып алган кезде кескен белдин эң коктусунан боз ат минген дагы бирөө жете келди дейт. Сиздер адабиятты уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.